Жогорку кеңеште чет мамлекеттердин парламенттери менен кызматташтык боюнча 32 достук депутаттык тобу бар. Айтсак, Аргентина, Бразилия жана Түштүк Американын башка мамлекеттери менен кызматташтык боюнча достук депутаттык топторунда катталган эмес. Ал эми АКШ жана Канада достук тобуна эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү 62 депутат, же болбосо депутаттардын жалпы санынын 69% кирген. Ошол эле учурда алардын айрымдары Россия жана Белоруссия менен достук топторуна мүчө болушкан. Бул топтор эки тараптуу мамилелерди чыңдоо максатында түзүлгөн. Депутаттардын өнөктөш өлкөлөргө барууга же чет элдик депутаттардын делегацияларын чакырууга мүмкүнчүлүгү бар. Фактчек KG'нин редакциясы АКШ жана Канада менен дос болууну каалаган эл өкүлдөрүнүн батыштын таасири тууралуу айткандарын эстеп, алардын билдирүүлөрүн талдоону чечти. АКШ жана Канададагы кесиптештери менен достук мамиледе болгон 70 депутаттын 18-и жок дегенде бир жолу батыштын таасири жөнүндө сөз кылышкан же Орусия тараптуу мыйзам долбоорлорунун демилгечилери болгон. Батыштын таасири тууралуу эң көп сөз кылгандардын сап башында Надира Нарматова турат. Депутат айым саясатка аралашкан бейөкмөт уюмдарга болгон көзөмөлдү күчөтүүнү жана чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алууну сунуштаган. Анын айтымында 5-чакырылыштын депутаттары тиешелүү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, бирок процедураны аягына чыгарууга үлгүрбөй калышкан. Ушул мыйзамды көтөрүп, экинчи окууда комитетте кайра карап чыгуу боюнча протоколдук тапшырма берүүңүздү суранам. Өлкөнүн тынчтыгын ойлогондор болсо, бул документти аягына чейин иштеп чыгууга катыша алат. Биз аларга чет элдик агент статусун бермейинче республикада тынчтык болбойт. Чет өлкөдөн каржыланган бир нече бейөкмөт уюм бийликти аңдып жүрөт. Алар өзлөрү бийликке келүүнү каалап жатышат. Нарматова батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар улуттук идеологияны бузуп жатканын, ал эми өнөктөштөрү Кесареве жолу менен төрөттөрдүн көбөйүшүнө себеп болгон америкалык ыкма экенин белгилеген. Чет элдик агенттер боюнча мыйзам долбоорун кабыл алууга чакыргандардын катарында Шайлообек Атазов дагы бар. Анын айтымында өлкөбүздө мамлекеттик идеологияга, улуттук баалуулуктарга, каада салттарга доо келтирген уюмдар бар. Алар мамлекеттин стабилдүүлүгүнө терс таасирин тийгизип, өлкөгө аскердик кол салуу болгондо дагы кол салган тарапты колдогон макалаларды жарыялайт. Биз бул ишке чекит коюп, улуттук баалуулуктарыбызга шек келтиргендерди токтотушубуз керек. Мындан тышкары, ал каада салтыбызга терс таасирин тийгизип, мамлекеттик сырларды чогултуп, аянтка таштанды ыргыткандыгы үчүн бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдарды текшерүүнү дагы сунуштаган. Ал эми Айсара Абдибаева доллардан баш тартууну сунуштаган. Анын айтымында Кыргызстан бул чет элдик валютага көз каранды болуп калган. Биздин жашообуз толугу менен ага байланыштуу болуп калды. Калктын 89%-ы насыя менен жашайт. Доллар менен насыя берүүгө тыюу салган улуттук банктын чечими бар. Ага карабастан коммерциялык банктар доллар менен насыя беришет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бейөкмөт уюмдар жаштарды туура эмес жолго салып жатканын айткан жайы бар. Жаштарыбызды бейөкмөт уюмдар кайда алып бара жатат? Кайсы каражатка? Көрдүңүзбү, биздин келечегибиз үчүн коркунуч бар. Учурда трансгендерлер жөнүндө сөз болуп жатат. Тилекке каршы тенденция күч алууда. Биз бул көрүнүш менен күрөшүшүбүз керек. Министрлер кабинети ушул багытта иштеши керек. Чынында бул чоң көйгөй. Бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилеринин катарында депутат Улам Примов дагы бар. Документке ылайык акысыз негизде берилген каражаттардын эсебинен иш алып барган коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын финансылык ресурстардын түптөө булактары жана сарптоо багыттары тууралуу маалымат берип турушу керек. Ал эми АКШ менен Канаданын төмөнкү достору Орусиянын стратегиялык пландоо боюнча мыйзам долбоорун көчүрүп алышкан. Нуржигит Кадырбеков, Венера Райымбачаева, Динара Ашимова, Нурланбек Шакиев, Данияр Төлөнов, Миргүл Темирбаева, Арсланбек Малиев, Жалолиддин Нурбаев, Чыңгыз Ажибаев, Нилуфар Алимжанова, Айсара Абдибаева, Руслан Жакышев. Экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов аталган мыйзам долбоорунун 99% орусиялык мыйзамга дал келерин, ошондой эле бул мыйзам долбоору Кыргызстанга туура келбей турганын белгилеген. Биздин экономика кыйла мобилдүү, башка ыкмалар керек. Биз буга чейин колдонулуп келген нормаларды колдонууну сунуштайбыз. Депутаттык достук топторунун лидерлери жыл сайын аткарылган иштери тууралуу отчет берип туруш керек. Бирок ачык булактардан бул тууралуу эч кандай документ жок. Батыш өлкөлөрү менен болгон мындай парламенттик достуктун жыйынтыгы кандай болорун фактчек KG'нин редакциясы байкап турмакчы.